Ошентсе дагы кошумча музей ачып иштеп атам да. Азамат Жамиле эже, ишиңизге ийгилик каалайм. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем таанышканыбызга. Келиңиз Салтанат эжеке, сизди угуп атам. Микрофонуңузду күйгүзүп алыңыз, анан сүйлөңүз. Астынан эми угулду. Угуп жатат. Саламатсыздарбы? Жалпы ушул сабакка катышуучулар, мен Токмок шаарындагы жалпы билим берүүчү 11 орто мектеп лицейинде математика кружогу боюнча мугалим болуп иштейм. Менин максатым дагы ушул жаңы технологиялар менен таанышуу. Ошол таанышкан, алган билимимди сабакка колдонуу. Жакшы. Чоң рахмат Салтанат эже, сиз менен да таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Ишиңизге ийгилик. Динара эжеке, келиңиз, сизге сөз берилет. Саламатсыздарбы? Гүлназ менен заочно таанышкам. Аябай эме кылып атам. Ушул сабакка катышып, билим алып, алганга ошончун кечирип койгон элем. Токмок шаарынан Салтанат Рахматалиевна менен чоң болуп иштейбиз. Мен ошо кружок сабагынын руководителимин. Жакшы, чоң рахмат Динара эже, сиз менен дагы мындай жандуу таанышканбыз. Ооба, биздин офлайн курсубузда биринчи сабагыбызга келип катышып, андан кийин жол алыс болуп калганына байланыштуу онлайн курска которулгансыз. Калган эжекелер дагы сиздер менен алдыда таанышабыз. Кээ бир эжекелер биз менен дайыма эле катташып, кызматташып жүргөн эжекелер дайымкы. Чоң рахмат баарыңыздарга. Келиңиздер, эми убакытты созбой биринчи бүгүнкү сабактын жалпы курстун темалары менен тааныштырып кетейин. Андан соң бүгүнкү биринчи сабагыбыз компьютерди жаңы үйрөнүп жаткан эжекелер үчүн Word жана Excel программалары менен иштөө болмокчу. Келиңиздер, анда эмесе сиздерди бүгүнкү курстун бүгүнкү курстун темалары менен толук тааныштырып өтөйүн. Сиздерге экран көрүнүп жатабы? Ооба. Жок, неме экранда биз көрүнүп турабыз. Эми көрүнүп жатабы? Жок. Биз презентация Жок, көрүнгөн жок. Эми ачылып атат. Биздин бул борбор баарыңыздар эле билсеңиздер керек, Билим берүү жана Илим министрлигинин алдында Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борбору бул мектептен тышкаркы билим берүү борбору болуп эсептелет. Биз мамлекеттик ишканабыз, мындайча айтканда мамлекеттик мекемебиз. Атайын мугалимдерге ошо заманбап технологиялардын жардамы менен сабак өтүүдө пайдабыз тийсин деп, туура методдорду колдонуу менен, заманбап методдорду колдонуу менен окуучуларга билим берилсин деп биз атайын мугалим жана технология деген компьютердик курсун уюштурдук. Бул курстун программасына эмнелер кирет десеңиздер, курстун программасына албетте биринчи эле сабагыбыз бул компьютерге киришүү болот. Компьютерди нөлдөн үйрөнүп жаткан, же болбосо бир аз билип, бир аз улантып, мындай Word, Excel программаларын мындай толук үйрөнөм. Ошондой эле ноутбуктан Telegram, WhatsApp тиркемелерин кантип ача алабыз, ошондой эле телефондогу биз тарткан видео, сүрөт, файлдарды ноутбукка кантип көчүрүп, ал файлдар менен кантип презентация жасай алабыз деген ушундай суроолорго биринчи эле курсубуздун бүгүнкү сабагыбыздан сиздер жооп ала аласыздар. Ал эми кийинки сабагыбыз бул Canva программасы болмокчу. Canva жана PowerPoint программасы. Баарыңыздар эле буга чейин PowerPoint программасы менен тааныш болсоңуздар керек. Андан дагы жеңилирээк мүмкүнчүлүк чыккан азыр бизге. Canva деген программа, бул аркылуу сиздер презентацияны кантип жасайсыздар, туура кантип жасаш керек. Мунун ичинде сабактын структурасына ылайыкташтырып презентацияны кантип жасаш керек, ушунун баардыгы
сиздер ушул экинчи сабагыбыздан үйрөнө аласыздар. Бул жерде баардыгы оңой, даяр шаблондор бар. Сиздерге ошо кыйналып ар бирөөнүн дизайнын түзүп отурбай, даяр эле шаблондор аркылуу сабактарыңыздарга презентация түзгөндү үйрөнөсүздөр. Ал эми үчүнчү сабагыбызда сиздер графикалык дизайн деп коет. Мындайча айтканда, сиздер бул сабактан грамота, диплом, сертификат, разчыл каттарды, жарыя, чакыруу, плакат, логотип, визитка жана башка сабактарга керектүү көрсөтмө куралдарды, стикерлерди жасаганды үйрөнө аласыздар. Мынакей жанында экранда турган мисалы сертификат, грамота, ошондой эле бул жакта ат жатыктары деп турат, акысыз вебинар деп турат. Ушул жарыянын баарын мен ушул өзүм жасаганмын буга чейин. Ушулардын баардыгын сиздер кантип жасаш керек? Оңой эле даяр шаблондордун артынан бат эле жасап үйрөнө аласыздар. Албетте буга чейин окуп келе жаткан офлайн курсубуздун мугалимдери тез эле үйрөнүп, тез эле бизге жыйынтыктарын жиберип жатышат. Буюрса сиздерде да ушундай жыйынтыктар болот деп ишенем. Кийинки сабагыбызда сиздер интерактивдүү оюндар аркылуу сабак өтүүнү үйрөнөсүздөр. Бул оюндар аркылуу сиздер викториналарды, тесттерди, ошондой эле квесттерди, карточкаларды, пайдалуу материалдарды ушул интерактивдүү сайттар аркылуу, бул жакта турган сиздердин астыңыздарда көрүнүп тургандай Kahoot, WordWall, Learning Apps, Quizzes, Neopad, Quizlet, Joyteka, Postnauka деген бул сайттардын баардыгынын шилтемелерин сиздерге беремин. Группага салам. Ушул шилтемелер аркылуу сиздер ар бир шилтемеге кирип, ар бир сайтка кирип, кантип булар менен сабактарды жасаш керек деген кенен түшүндүрүп берем. Буюрса, бул жерде 3D форматтагы жана презентацияларды кантип жасасак болот, викториналар, тесттер, окуучуларга мисалы ссылка жөнөтүп коелек, алар телефондору менен отуруп эле викториналарга, суроолорго жооп берет, автоматтык түрдө бул программалар эсептеп берет. Ушунун баардыгын буюрса курстун ичинде үйрөнө аласыздар. Ошондой эле жасалма интеллект деп буга чейин баарыңыздар угуп келе жатсаңыздар керек, нейросеть деген жасалма интеллект менен иштөөнү дагы буюрса курстун алкагында үйрөнө аласыздар. Кече гана вебинарыбыз болуп өттү. ChatGPT, Vidnos, Ideopad жана башка Leonardo, Gemini деген сыяктуу бизде көптөгөн жасалма интеллекттер бар. Ушул жасалма интеллекттердин жардамы менен силер конспект пландарды, кандайдыр бир конкурс иш-чараларга сценарийлерди түзө аласыздар, курстардын пландарын түзө аласыздар. Жада калса бул жасалма интеллект бизге эмнелерди кылып берет экен? Сүрөт, видеолорду жасап берет. Жанагы телефондон, TikToктон көрүп атсаңыздар керек, роботтор сүйлөп аткан, мындай жасалма илгерки адамдарды сүйлөтүп коюшат сүрөттөн. Мен кече эле вебинарда мен Курманжан менен Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн коюп, анан аларды сүйлөп аткандай кылып ооздорун кыбыратыпчы. Ошондой кылып жасалма интеллекттердин жардамы менен ошондой видео сүрөттөрдү жасаганды үйрөндүк. Эми кийинки сабагыбызда сиздер сүрөткө, видеого туура тартканды үйрөнөсүздөр, аларды монтаждаганды үйрөнөсүздөр. Ошондой эле акыркы сабагыбызда биз сиздер менен түз эфирге чыгуунун жолдору, азыр сиздер менен отургандай Google Meet'ке кантип чыгыш керек, Google Meet менен кантип иштеш керек, ошолорду үйрөнөсүздөр дагы. Ошондой эле бонус катары телефон жана ноутбуктагы лайфхактар деген бонус катары сиздерге берилет. Бул кандай десеңиздер, мисалы көпчүлүк мугалимдер болобу, окуучулар, студенттер болобу, мисалы китепте турган, китептеги кандайдыр бир тексттерди кечке колго терип отурбастан телефонго тартып эле кайра аны жандуу текст кылып кантип кое алам деген суроо пайда болот. Ошону 3-4 секундтун ичинде эле кыла алса болот экенин сиздерге сабактын алкагында жөнөтүп, жиберип жана үйрөтүп берем деген ниеттемин. Ошондой эле бул жакта бизде эжекебиз дагы суранды эле, музей иштетет экен, QR кодду кантип коем депчи. Мисалы, бир видеону YouTube'га болобу, же бир сайтка жайгашылган видео болобу, же Telegram'га коюлган видео болсо, видео же сүрөткө шилтеме аркылуу, шилтемени QR код кылып жасап, анан мындай телефондун жардамы менен ошол QR кодду тартканда автоматтык түрдө камерадан ошол
QR код аркылуу ача алабыз шилтемеге бизге жолдомо берилет, ушул шилтеме аркылуу ушу видеону көрүп аласыз дегенчи. Буюрса аны дагы жасоонун жолдорун үйрөнөбүз. Сиздер менен таанышканыбызга, бүгүнкү биринчи сабагыбызды баштап алганыма абдан кубанычтамын эжекелер. Сиздерге угулбай жатабы? Жооп берип койсоңуздар. угулуп атат. Бизге Бермет эжекебиз угулбай жатат деп айтыптыр. Эжеке, балким сиздин телефонуңузда кандайдыр бир үнүн акырындатып алган болсоңуз керек же өчүрүп алсаңыз көрсөңүз кайра эле ссылканы басып кирсеңиздер, азыр WhatsAppка бирөө кире албай жатам деп жазыптыр. Программа менен таанышып алдыңыздарбы эжекелер? Ооба. ооба. Сиздерге керектүү эле, сиздер күткөндөй эле программа экен. Ооба. Сиздерге программабыз жакса, анда сабагыбызды андан ары улантабыз. Келиңиздер, программанын алкагында биринчи сабагыбыз компьютерге киришүү болчу, Word жана Excel программасын үйрөнүшүбүз керек биринчи сабакта. Анда эмесе эжекелер өзүңүздөр дептер, калем саптарыңыздарды даярдап, сабакка көңүл буруп отурасыздар деп ишенем. Буюрса бул сабакты сактап YouTube'га салам жана сиздерге шилтемесин дагы бир жолу жөнөтөм. Бирок эжекелер, сабак сакталат турбайбы, сабакты кийин деле көрүп алсак болот турбайбы деген ниет болбосун. Себеби андай ниетте адамдар уже андай билим жукпай калат да. Себеби мындай түз эфирде отуруп көрүп түшүнгөн сабагыбыз бир аз да болсо пайдалуураак болот. Себеби кандай десем, жандуу өткөн, сиздер менен суроо жооп кылып, сиздердин кайра пикириңиздерди угуп өткөн сабак бул жакшы болот да. Ато себеби кээ бир ойлошу мүмкүн, сабак сакталат турбай кийин деле көрүп алам деп сабакка катышпай жүрүп сертификат ала албайсыздар. Мынакей мен азыр белгилеп жатам, кайсы мугалимдер кирип атат, кайсы мугалимдер жок. Эгерде сабакка 2 жол сабакты калтыра турган болсоңуздар, сертификат ала албай калышыңыздар мүмкүн. Мына бүгүнкү сабакка кирген мугалимдер эжекелердин баардыгын мен сиздерди белгилеп сүрөткө тартып атам. Мынакей телефон менен сүрөткө тартып, азыр бир аздан кийин сабак бүткөндөн кийин мен сиздерди белгилейм. Ошондуктан сабак сакталат турбайбы, катышпай койсо болот турбайбы деген болбосун. Ар бир сабакка убагында катышып, тапшырмаларды мага убагында жөнөтүп турасыздар. Ошондо гана биз окуган курсубуз натыйжалуу болот деп ишенем. Дагы бир эжеке кошулуп атат окшойт азыр. Азыр 17 эжеке отурат. Ноутбук жок болсо эмне болот дейт. Азыр заман эжеке, ар бир мугалимде, ар бир эжейде ноутбук болуш керек. Буюрса президентибиз да сиздерге ноутбук берип калса андан жакшы болот. Ноутбук жок болсо эч камсанабаңыздар, телефондон деле ноутбуктагыдай программалар телефонуңузда деле бар азыр. Word, Excel деле телефонго көчүрсөк болот. Калган бардык мен айтып кеткен азыркы программадагы бардык сайттар менен, тиркемелер менен ноутбук эмес, телефон аркылуу деле иштеше аласыздар. Бардыгы кирди окшойт. Кайсы күндөрү болот дейт сабак. Буюрса бүгүн среда, четверг күндөрү коеюн дедим. Бир жумада 2 жолу болот. Шаршемби жана бейшемби күндөрү болот саат 2-де. Эртең сабак 2-де эмес, эртең сабак 3-те башталат эжекелер. Эртең сабак 3-те мен алдын ала группага жазып турам. Мен себеби бул жакта мен 2
оффлайндагы 2 группа алып барып атканыма байланыштуу алардын да графиги менен тууралап алышым керек. Мен алдын ала группага 1 күн мурун болбосо эртең менен кисим жазып турам, сабак канча саат канчада болот экендигине. Ошон үчүн группадан алыстабаңыздар. Биздин WhatsApp группаны кайра карап, ал жакта кандай тапшырмалар берилип атат, эмне жаңылыктар болуп жатат, кандай сабактар жиберилип жатат, ошолордун баардыгын көрүп, буюрса сиздер менен натыйжалуу курсту пайдалуу өткөрөбүз. Жөн гана онлайн курс, онлайн курстун баркы жок турбай, онлайн курстан эчтеке үйрөнө албай калдым деген сиздерде ой калбашы керек. Буюрса курсту аягына чейин чыгабыз, эжекелер. Сиздер дагы ноутбук менен, телефон менен иштеп атканда эч коркпой, тартынбай, кандай суроолоруңуздар, кандай маселелериңиздер болсо, мага жеке катка, WhatsAppка жазып, же болбосо видео түрүндө жиберсеңиздер болот. Меники ноутбугум монтеп атат, телефонум монтеп атат депчи. Ошондо ар бириңиздерге жекече байланышып, ар бириңиздер менен жооп бергенге аракет кылам. Келиңиздер, сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биринчи программабызда бул Word программасы. Кимиң барыңыздарда эле ноутбук болсо керек, Жок болсо эч кам санабаңыздар. Жөн гана сабакты карап отуруп туруңуздар дагы түшүнүп алыңыздар эмне жөнүндө сөз болуп атканын. Мен ноутбугум жок, демек бул тема мага керек эмес турбайбы деген ой болбосун. Ноутбугуңуздар азыр жок болсо эртең болушу мүмкүн. Сиздики болбосо башка бирөөнүн ноутбугу болушу мүмкүн. Кесиптешиңиздики болобу же тууганыңыздыкы болобу, Эртең ушунун баарын ноутбук менен иштеп атканда, бул курстан мону үйрөнбөдүм беле, демек мону мондай кылса болот турбайбы деп эс тутумуңуздарга сактап алыңыздар. Эс тутумуңуздарга сактай албайм десеңиздер, дептериңиздерге жазып, болбосо телефонуңуздарга тартып алсаңыздар болот. Азыр мен Гүлзат эртең 2:30 болсо болбойбу? 2 саат болот да. 2 сааттан болот эжекелер. 3 саат 3тө кылайын. Себеби эртең дагы биринчи потогунун акыркы жолугушубуз болот, ошо менен ал жак бүтөт. 5те неберелерди алып келиш керек да, садиктен дегеним. Эртерээк бүтүргөнгө аракет кылам, эртең дагы. Макул. 10-20 мүнөт эртерээк бүтүргөнгө аракет кылам эжекелер. Мен азыр Word программасын ачам. Барыңыздар эле Word программасын экран көрүнүп атабы эжекелер? Рабочий стол көрүнүп жатабы? Айтып коесуздарбы? Ооба. Рабочий столдо турам, Ооба. Түз эфирге чыгуунун жолдору деген турат экранда. Азыр. Экран көрүнүп жатабы? Аттын сүрөтү турабы бул жакта? Ооба, көрүнүп атат. Бул ноутбуктун эмеси рабочий стол деп коет, башкы бети. Ноутбугуңуздар сиздер киргизгөндө эле бул рабочий стол деп коет. Бул жакта эң бурчта турган этот компьютер деген бул компьютердин эси да, памяти. Мунун ичине сиздердин баардык документтериңиз, сүрөттөрүңүздөр, сиздер жасаган видеолор, тарткан баардык документтери ушул жерде сакталат. Эгерде сиздер бул жерге флеш картаңыздарды сала турган болсоңуздар, бул Windows деген бул ноутбуктун өзүнүн памяти. Жанына флеш картаңыздарды сала турган болсоңуздар, бул жерине USB карт же болбосо ошол флеш картанын аты чыгып калат. Барыңыздар эле буга чейин көрүп билип жүргөнсүздөр. Кеңиздер андан ары улантсак, бул жерде турган бул Google Chrome браузер деп коет, мындайча айтканда интернетке ушул Google аркылуу кире аласыздар. Сиздерде башкача программалар болушу мүмкүн. Менде Google жок экен, кандай кылам десеңиздер, браузер, любой эле браузерге кирип туруп Google Chrome'ду көчүрүп алсаңыздар, бул абдан пайдалуу. Башка браузерлерге караганда ыңгайлуу платформа. Андан ары бул жакта тургандар папкалар. Бул жерде сары болуп турбайбы? Мунун баары папкалар. Мунун ичинде биз бөлүп мисалы сактап алабыз, видеолор, протокол. Мен ушундай кылып сактап алгам да, грамоталарга кошуп, документ журналдарды журнал документ деп атайын
буну кантип жасайт десеңиздер, мышканын оң баскычын басып эле создать деген бассаңыздар папку деп чыгат. Ошо папка, новая папка деп ушундай болуп экранга пайда болот. Ал жерге сиздер кандайдыр бир папканы түзгүңүздөр келсе, ошону атын коесуздар. Мен мисалы мугалим жана технология деген папка түзүп коеюн, балким буга дагы керектүү документтер сакталып калат. Мугалим жана технология деп папка ачтым. Мунун ичине биз керектүү документтерди ушундай кылып киргизе алабыз. Көрдүңүздөрбү? Микрофонуңуздарды өчүрүп коесуздар эжекелер, бири-бирибизге тоскоолдук жаратпайлы. Кимиңиздин микрофонуңуз күйүп болсо, микрофонду өчүрүп коебуз. Мынакей, бул демек папка экен. Ал эми биз бүгүн үйрөнө турган нерсе бул Word программасы. Аны кантип жасайбыз дегениңиздерде, мышканын оң баскычын басып, создать дегенди баспайсыздар. Создать деген жака келсеңиздер, тушуна ушундай нерселер ачылат. Анын ичинен документ Microsoft Word деген ушундай белгидеги документти бассаңыздар, бул сиздерге обычный Word папкасын ачып берет. Word'тун программасын ачып берет. Демек сиздер Word'ко эмне жазат элеңиздер, ошону жазып аласыздар. Себеби жөн эле документ Microsoft Word бойдон сакталып калса, кийин аны издегенде табылбай калат. Мисалы азыр мен бул жака эмне жазам? Мугалим жана технология, мугалимдер үчүн курс деп коеюн. Мугалимдер үчүн курстун программасы деп коеюн. Программасы десек, деп туруп сактап койдум. Эми муну ичине эки жолу бассак, ичине киребиз. Бул Word программасы ушундай болуп ачылат. Көрдүңүздөр, Word программасын барыңыздар эле билесиздер, буга чейин иштеп келгенсиздер. Эми муну мен кененирээк түшүндүрүп берейин. Башынан баштаганда бул жакта турган эң экрандын сол тарабында өйдө жагында сохранить деген белги, бул сиздер жазган документти сактоо дегенди билдирет. Кимиңиздердин микрофонуңуздар күйүп, өчүрүп койсоңуздар, эжекелер тоскоолдук жаратпайлы, бири-бирибизге. Сохранить деген белги, сохранить бул сактоо дегенди билгизет. Муну сиздер документ жазып келатып, ушуну басып койсоңуздар, сакталып калат. Ушуну жазып аткан учурда эле басып турганыңыздар жакшы, себеби кээде ноутбугуңуздар өчүп калышы мүмкүн, же кандайдыр бир техникалык каталардан улам сиздердин документтериңиздер сакталбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер Word программасында жазып атканда ушул сохранить белгисин басасыздар. Андан ары улантканда бул жакта турган стрелкалар артка кайтаруу дегенди билдирет. Ал эми бул болсо отменить ввод дейт. Сиздер жазганды отмена кылып салат. Көрдүңүздөр, мен жазганды отмена кылды, ал бул жакта турган кайтаруу. Отмена эмес, кайтаруу. Бул экөө бири-бирине карама-каршы стрелкалар. Же болбосо кандайдыр бир муну өчүрүп ала турган болсоңуздар, мынакей случайно бул жакта сиздер текстти өчүрүп салсаңыздар, кайра бул жакта стрелканы басканда баягы сиздер өчүрүп алган текст кайра келип экранга түшөт. Анын жанында турган бул жердеги белги открыть дейт. Акыркы сиздер жасаган документтерди ачып берет сиздерге. Мынакей мен акыркы жазган, акыркы жумадагы, өткөн айдагы, кечээки, бүгүнкү деген документтердин баардыгын ушул жерден открыть деген белгини басып таба аласыздар. Андан ары бул жака түз келгенде вход дегенди баспай эле коюңуздар. Бул жерде логин, пароль жазып кириш керек болот. Андан ары басканда бул жерде белги лентада кандай көрүнүш керек ошону билгизет. Андан ары бул жакта түз эле сызык, бул свернуть деген рабочий столго чыгыш керек болгондо ушул түз сызыкты басасыздар эжекелер. Бир нерсе документ жазып келатып, ойлонуп кетип, рабочий столдон бир нерсе караш керек болгондо, бул жаппай эле ушул түз сызыкты басып койсоңуздар, ушинтип рабочий столуңуздар көрүнөт. Ал эми сиздер буга чейин жазып аткан Word документиңиздер кайра панель управления деп коет бул жакта. Ушул жерден таба аласыздар. Андан ары бул жерде эки терезенин сүрөтү турат. Бул кичирейтип алуу деген сөз. Сиздердин жана жасап жаткан Word файлыңыздарды кичирейтүү деген сөз. Муну кайра жанындагы 4 бурчтук белгисин бассаңыздар, кайра чоңоюп ушундай болуп чыгып калат.
Андан ары бул жакта X белгиси бул документти жабам, токтотом деген сөз. Муну басканда сиздерден сохранить или не сохранить деп сурайт. Албетте сакташ керек болсо сохранитти басасыздар, сактабай эле коюш керек болсо не сохранять дегенди басып коесуздар. Андан ары улантсак, бул жерде файл деп турат. Файл деген бул сиздердин жазып жаткан документиңиздерди кантип сакташ керек дегенди сактоону жана жаңы документти ачуу. Бул жерде сохранить деген өзүнө эле бассаңыздар, кандай жасалып башталса ошол бойдон сакталат. Ал эми сохранить как дегенди бассаңыздар, бул кайсыл жерге кандай аталышта сакталыш керек, көрдүңүздөрбү? Мисалы мен рабочий столго атын көрдүңүздөр, аты кандай сакталат? Мугалимдер үчүн курстун программасы деп турат. Муну өзгөртүш керек болсо өзгөртөсүздөр. Анан тип файла деген бул жерде кандай форматта сакталыш керек? Word форматта эле сакталсын десеңиздер, документ Word'ду тандайсыздар. Ал эми PDF форматта сакталсын десеңиздер, PDF формат, PDF деген басып койсоңуздар, сиздердин документти эч ким өзгөртө албагандай кылып, мисалы сиздердин документти көчүрүп алып эч ким өзгөртө албайт. Демек, көпчүлүк китептер, жоболор, буйруктар ушу PDF форматта сакталып, телефон, WhatsApp группаларга же болбосо кандайдыр бир жактарга жиберилет. PDF формат ошол. Ал эми Word формат болсо, бул кадимки биз азыркы жасап жаткан формат. Аны өзгөртө алабыз. Башка бирөө колдоно алат, копировать эте алат. Ал эми PDF формат болсо эч ким өзгөртө албаган формат. Андан ары улантабыз. Бул жакта печать деген бассаңыздар, бул жерде сиздер принтерге уланган болсо, ошол жактан печать дегенди басып, сиздер печать кыла аласыздар. Печаттын да түрлөрү болот. Бул жакта турган копий деген бул сиздер бир барагыңыздар канча копия болуп чыксын. Эгер 3 барагыңыздар болсо, деги эле бул жасаган документиңиздер канча барак болбосун, канча копия болуп чыксын дегенди билгирет. Эгер 5 копия болсо 5 копия, 10 копия болсо 10 копия, 100 копия болсо 100 копия деп жазасыздар. Андан ары бул жерде принтер деген кайсы принтер сиздерге подключен болгонун көрсөтүп турат. Андан ары ылдый кетсек, страницы дейт. Мисалы сиздер 15 бет документ жасап, ошонун 1-ден 7-ге чейинки эле барагы распечатка болсун десеңиздер, 1-7 деп белгилеп коесуздар. Ал эми бардыгы эле распечатка болсун десеңиздер, бул жерге тийишпейсиздер. Ошондой эле бул жерде односторонний печать, двусторонний печать деген бар. Односторонний печать деп, мисалы, узун китептер, 200 бет, 300 бет китепти сиздер распечатка кылам десеңиздер, двусторонний печатьти басасыздар дагы, бул жактан биринчи бул бетин салып, кайра тиги бетин салып, бирок сөзсүз адистин жардамы менен сиздер чыгара аласыздар. Кийинкиси книжная ориентация, альбомная ориентация деген бул тегине книжная ориентация, альбомная ориентация бул капталынан, узунунан деген сөз. Ошолорду белгилеп туруп чыгара аласыздар. Андан ары настраиваемое поле деген бул чети кандай болуш керек? Сиздердин чыгарып жаткан барагыңыздардын чети узкий, широкий, зеркальный, обычный деп ушуна бөлүнөт. Эгер сиздердин документ жазган текстиңиздер же болбосо кандайдыр бир барагыңыздарга батпай жатса, ушуларды тандап туруп, чоңойтуп кичирейтип аласыз. Узкий деген бул чети ичке, обычный деген бул ортого түшө турган документтин полиясы. Андан ары одна страница на листе дейт. Бул жерде сиздерге бир барака, А4 барака, мисалы, ушундай А4 барака сиздерге эки барак түшсүн десеңиздер, жана кичине китептер чыгат го. Ушуну сиздер одна страница на листе деген жерден таап аласыздар. 2 страницы на листе, 4 страницы на листе. Ушуларды белгилеп өзүңүздөргө ылайыкташтырып аласыздар. Андан ары кеттик. Биз бул жерден общий доступ, бул сиздердин барагыңыздар тууралуу маалымат берет. Экспорт деген бул сиздер жасаган документти PDF, XPS форматта жасайт. Андан ары закрыть деген болсоңуздар, муну жөн гана жаап коюу деген сөз. Андан ары кетсек, бул жакта файл дегенди түшүнүп алдык. Главная дейт. Главная деген дагы бир эчекебиз кошулду окшойт. Угулуп атабы эчекелер сиздерге? Ооба.
Андан ары улантабыз. Word көрүнүп атабы? Word көрүнүп жатабы сиздерге? Ооба, көрүнүп атат. Андан ары улантабыз. Бул жерде главный деген бөлүм. Бул главный деген ак болуп калбады, көрдүңүздөрбү? Бул бөлүмдү бассаңыздар, мунун баардыгы ачылат, бул жакта башынан аягына чейин. Бул главныйга кирет. Бул жердеги вставить деген нерсе сиздер кайсыл жактан көчүрүп алган болсоңуздар, текст болобу, сүрөт болобу, видеолобу, ошо сүрөт, видео кандайдыр бир файлды же болбосо текстти көчүрүп алсаңыздар, бул жерде буфер обмена деп коет, мунун ичине келип түшөт дагы. Бул жерге алып келип вставить деген бассаңыздар, мен сиздерге бир аз мурун эле WhatsApp'ка эмне жибергем? Шилтеме жөнөткөм, ушул аркылуу сиздер Google'га киресиздер деп. Мен муну копировать кылган болчумун. Ошон үчүн азыр вставить бассак, ушул шилтеме келип түштү. Эгерде сиздер Google'дан, мисалы, келиңиздер Google'га кирели. Google'дан кандайдыр бир текстти, мисалы, келиңиздер бир текст алалы, Курманжандатка деп коелу. Ошол тууралуу бир текстти мен Word'ко түшүргүм келип атат деп сиздер ойлоп жатсаңыздар, мынакей Курманжандатканы Википедиядан алабыз. Бул жерден Курманжандатка тууралуу маалыматты мындай кылып мышканын сол клавиатурасы менен выделять этип аласыз. Басып турсаңыздар, ушундай көк болуп выделять этилет. Выделять этип алабыз дагы. Муну кайра мышканын оң клавиатурасы менен, оң клавиатурасын бассаңыздар, копировать деп чыгат. Ошол копировайтты басып туруп, баягы Word'ко келип туруп, бул жактагы вставитти бассаңыздар, сиздер Википедиядан көчүрүп алган маалыматтар ушул Word'ко келип түшөт. Андан ары кетсек, демек вставить дегенди түшүндүк, бул жерден сүрөттөрдү, келиңиздер, Курманжандатканын сүрөтүн копировать кылабыз, копировать картинку деп туруп, бул жака Word'ко алып келип туруп, вставить кылсаңыздар, мынакей Курманжандатканын сүрөтү келип түштү. Вставить дегенди түшүнүп алдык. Андан ары бул жерде турган вырезать, копировать деген, сиздер бул бир нерсени белгилейсиздер, текст болобу, сүрөт болобу, ошону выделять этип алып туруп, вырезать дегенди бассаңыздар, текстиңиздер жок болуп кетет, көрдүңүздөрбү? Ал эми өтө жактагы турган стрелканы кайра басып койсоңуздар, сиздер жок кылган текст кайра ордуна келип түшөт. Копировать деген бул көчүрүү дегенди билдирет. Ошол эле сиздер выделять этип алган текстти копировать деп бассаңыздар, буфер обменага барып түшөт дагы, кайра ылдый жагына, мисалы, башка бир жерге коюш керек болсо, вставитти басып койсоңуздар, эмне болот экен? Кайра ошо сиздер копировать кылып алган текст болобу, сүрөт болобу, сиздердин буфер обменаңызга келип түшөт. Андан ары улантсак, бул жерде Arial деп турган, бул шрифттин өзгөчөлүгү, шрифттердин түрлөрү. Көпчүлүк документтер Times New Roman ушул жакта турган, көрдүңүздөр, ушул шрифт менен жазылат, Times New Roman шрифт менен көпчүлүк мамлекеттик болобу, кайсы бир документациянын баардыгы ушу Times New Roman шрифти менен кетет. Мынакей бул шрифт менен биз өзгөртүп алдык. Андан ары бул жерде 11 деген белги, бул биздин текстибиздин эмнесикен, размерин билдирет. Мынакей 11, 12, 13, 14, 16 кылып кете бересиздер. Канчалык чоң кылгыңыздар келсе ошончо. Бул 72 менен гана чектелип калбайт. Эгер мындан да чоң кылгыңыздар келсе, 400, 500 дегендер да бар. Мынакей ушундай 400, 500, 1000ге чейин сиздер шрифттериңиздерди чоңойто алат экенсиздер. Түшүнүктүү болдубу? Келиңиздер, кийин андан ары улантабыз. Бул жерде бул жакта турган чоң А менен кичинекей А, бул дагы тамгалардын размерин билгизет. Чоңойтуп алсаңыздар болот, кичирейтип алсаңыздар болот. Чоң Аны бассаңыздар чоңоет, кичине Аны бассаңыздар кичирейет. Бул жакта турган Ж деген белги, бул тамгаларды жирный кылат, калың кылат. Мына карап туруңуздар азыр. Бул жакта турган тамгалардын баардыгы Ж деген белгини бассак, жирный болуп калды. Ал эми кайра Жны кайра басып койсок, эмне болуп калды? Ичке болуп калды. Келиңиздер, кайра Курманжандатка деген жирный болчу, жирный кылып алабыз. Андан ары К деген белги, бул курсив. Мына бул жерде турган кирп дегенден Курманжандатка деп турбайбы? Мен көрсөтүп аткан бул курсив. Муну биз кайра Кны бассак түз болуп калат, кайра курсивти бассак эмне болуп калат экен? Ушундай бир аз жантайкы формада жаткан
шрифт болот, кыйшык формада. Андан ары Ч деген бул подчеркнутый деген билдирет. Мына могул жакта турган асты сызылган шрифт тексттердин баардыгы ушул подчеркнутый колдонулган. Эгер муну кайра басып койсок алынып калат, кайра басып койсок коюлуп калат. Андан ары кеттик. Бул жерде турган x2 x2 деген булар математиктер үчүн абдан керек. Муну кандай колдонот десек, мисалы y квадрат деп жаза турган болсок, аны үчүн биз англисче y-ди табабыз. y2 деп, y квадрат деп жазалы десек ушундай болуп калат, Ал эми биз y квадратты y-ди басып туруп, ошо квадратты белгилесек, ушундай болуп үстүнө чыгат. Көрдүңүздөрбү? Ал эми муну басып койсок, y кайра квадратты муну басып койсок, астына чыкты, кайра үстүнө түштү. Көрдүңүздөр, Андан ары бул жерде турган белги бул тексттин оформлениясы деп коет. Башкача айтканда, мисалы сиздер кандайдыр бир кооз нерселерди жасагыңыздар келсе, реферат болобу, доклад болобу, же болбосо өзүңүздөр портфолиоңузду жасап жатканда ушул шрифттерди, кооз шрифттерди колдоно аласыздар. Келиңиздер, Курманжан Датка деген шрифтти кооздоп көрөлү. Курманжан Датка деген шрифт мисалы мондай болуш керек деп белгилесеңиздер, мынакей муну дагы чоңойтуп, кичирейтип жасап аласыздар. Ушул жакта А деп четинде бир аз көк болуп турган жер бул эффект берет. Сиздердин текстиңиздерге ушундай кооз эффекттерди берет. Мында түрлөрү бар. Өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен каалашынча өзгөртүп жасап аласыздар. Андан ары бул жакта турган бул текстти выделять этип аласыздар. Мисалы бул жерде военная деятельница деген сөздү мен выделять этип алышым керек десеңиздер, мынакей. Бул жакта АБ ана кичинекей калемдин сүрөтү турган, бул ушундай бир нерсени белгилеп көрсөтүү дегенди билгизет. Өңүндө өзгөртүп алсаңыздар болот, жашыл, көк, кызыл, сары кылып. Ушу менен выделять этип көрсөтө аласыздар. Андан ары турган бул А анын астында кызыл турган бул цвет шрифта дейт. Сиздердин шрифтиңиздердин өңүн. Курманжан Датка деген эң өйдө жакта турган сөз аз капкара болуп турат. Ушул жерде А астында кызыл бар белги менен сиздер Курманжан Датканын деген сөз тексттин өңүн өзгөртө аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы эле көрүнүп угулуп жатамбы эжекелер? Жооп берип койсоңуздар. Ооба. Чоң рахмат, угулуп жатсам сабагыбыздан Ооба. атабыз. Андан ары кеттик. Бул жерде турган маркери деген бул кандайдыр бир сиздер пункттары бар бир текст жазсаңыздар, мисалы бир текстте кандайдыр пункттар болот. Азыр мына алып салайын. Кандайдыр бир текстте пункттар болот. Ал пункттар кандай болот деген десеңиздер, мисалы мындагы бир текст жазсаңыздар, астына дагы бир текст жазыш керек болот. Ошон үчүн ушул белгини, маркери деген белгини колдонсоңуздар, мынакей. Ушуну интер кылып кете берсеңиздер, ушинтип пункттар кетет. Бул жөн гана чек түрүндө кете турган пункт. Ал эми ушул эле пунктту сиздер цифра менен кыла аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Ушул жакта чекит менен кете турган пункт жанында 1 2 3 ABCD дегени да бар. ABC'си бар. Рим цифрасы менен кете турганы бар. Каша түрүндө 1 2 3 каша болуп кеткени бар. Чекит түрүндө бар. Бул пункттардын түрлөрү көп. Андан ары улантсак, бул жерде турган белгилер бул тексттин башында, мисалы бул жакта турган Курманжан Датка тууралуу текстибиз кагаздын барактын башында турсун десеңиздер, ушуну белгилейсиздер. Ортосунда көрдүңүздөр, эки чети бирдей болуп. Ортосунда турсун десеңиздер, ушул белгини коесуздар. Ал эми четинде турсун десеңиздер, бул белгини коюп, ушул белгилер менен ортого, четке эки чети бирдей болсун десеңиздер, ушул белгини колдонуп, выровнять деген белгини колдонуп, андан ары текстиңиздерди улап кете берсеңиздер болот. Ал эми бул жерде турган интервал деп коет, бул
бул тексттердин ортосундагы интервалды белгилейт. Строкалардын, саптардын ортосундагы интервалдар, аралыктарды ушул белги менен алыстатып, жакындатып аласыздар. Мисалы, 2 интервалды белгилесек, көрүңүздөр, ортолору ачылып, ортосу 2 сантиметрге ачылды. Ал эми жакыныраак болсун десеңиздер, кайра алып келесиздер дагы ушу интервалды бассаңыздар, 1, анан 1,5, 2, 2,5 кылып ушундай кылып өзгөртө аласыздар. Андан ары уласак, бул жакта турган отступ деп коет. Бул четтен отступ кандай болуш керек? Тиги четтен отступ деген аралык, кагаз менен тексттин ортосунун чети менен ортосунун кандай аралык болуш керек, ошону ушул жерлерден белгилей аласыздар. Ал эми бул жакта турган чакада краска төгүлүп турган сүрөт, бул заливка деп аталат. Бул сиздердин текстиңиздер кандай, арты кандай фондо болуш керек. Мисалы, аппак фон болсо тийишпейсиздер, артында кандайдыр бир түстөр болуш керек десеңиздер, мынакей ушу заливканы колдонуп, артындагы түстөрүн өзгөртө аласыздар. Андан ары улантсак, бул жерде турган А, Б, В, Г деген эмнелер дешиңиздер мүмкүн. Бул албетте тамгалардын стилдери. Азыр эле көрсөтүп кеттим. Тамгалардын шрифттердин өзгөчөлүгү, аралыктары, ошолорду ушул жерден стилдерди тандап туруп сиздер кое аласыздар. Көрүңүздөр, түрдүү стилдер бар. Сиздерге кандай стиль жаккан болсо, ошо менен өзгөртүп ордуна кое алат экенсиздер. Келиңиздер, андан ары улап кетели. Бул жерде найти деген бар. Бул найти дегенде сиздер кандайдыр бир узун китеп жазсаңыздар, же болбосо текст, дипломдук иш болобу, кандидаттык иш болобу, же башка узун бир атайын 10, 15, 20 барактык бир нерсенин ичинен бир теманы таба албай жатсаңыздар, сиздер бул жерден найти дегенди басып туруп, мен мисалы булардын арасынан королева юга деген сөздү табышым керек десеңиздер, мына ушинтип чыгарып берет. Көрсөңүздөр, сары болуп сразу чыгып берди. Найти деген жерден сиздер ушу өзүңүздөр таппай жүргөн узун 15-20 барактын ичинен болобу, же 3-4 барактын ичинен таппай жүргөн текстиңиздерди таба аласыздар. Андан ары главный дегенди бүттүк, файлды бүттүк. Андан ары вставка дегенге кирсек, бул вставка деген бөлүмдөн сиздер эмне кыла аласыздар? Келиңиздер, ашыкчаларды өчүрүп салалы. Вставка деген жерден сиздер дагы бир страницаны кошо аласыздар. Страница деген басып туруп, пустая страница десеңиздер, жаңы бир барак ачылды, көрдүңүздөрбү? Андан ары улап кете бересиздер. Ал эми экинчи турган бул таблица. Таблицаны кантип коем десеңиздер, албетте көбүңүздөр таблица колдоносуздар азыр. Бул таблицаны басып туруп, узунунан кеткен булар строка болуп, эгерде мындайдан кетсек, строка болуп эсептелет, ал эми мындайдан кетсек, столбец болуп эсептелет, көрдүңүздөрбү? Сиздер өзүңүздөргө керектүү строка столбецтерди тандайсыздар. Мисалы, 4x4 болсун десеңиздер, 4x5 кылдым. Буларды ортосуна алып келип, эки сызыктын ортосуна келсеңиздер, эки четти караган стрелка чыгат. Ошол стрелка менен оңго солго жылдырып, чоңойтуп, кичирете аласыздар. Көрүнүп жатабы жекелер сиздерге? Ооба. Көрүнүп жатса жакшы. Ушул таблицаны, ушул стрелкаларды эки жакка караганына ушундай стрелка чыгат, мындай. Ушул стрелка менен сиздер оңго солго жылдырып, таблицаңыздарды оңдой аласыздар. Бул жака номерди коесуздар. Номерди кантип коем деп көбүңүздөр таппашыңыздар мүмкүн. Бул каяктан коюлат десеңиздер, шрифт жана 3 деген санды чогуу бассаңыздар, номер коюлат. Шрифт англисче. Шрифт деген неме бар го? Клавиатура. Ошо менен 3 цифрасын койсоңуздар, не болот экен? Номер деген белги чыгат. Ушуну ноутбугуңуздарга жазып алсаңыздар болот эжекелер. Шрифт, анан 3 цифрасын койсоңуздар, номер чыгат. Ушуну блокнотуңуздарга жазып алыңыздар. Шрифт деген бул кайсы клавиатура дешиңиздер мүмкүн. Стрелкасы өйдө карап турган клавиатура. Ушул клавиатура менен сол жактагы клавиатуралардын сол жагындагы caps lock деген астында турат шрифт.
стрелка өйдө карап турган клавиатура шрифт плюс 3-тү бассаңыздар, эгер сиздердин языгыңыздар русский же кыргызский болгондо, ушу шрифт плюс 3 дегенди бассаңыздар, номер деген белги чыгат. Номерди каяктан коем деп ойлонбоңуздар. Жазып алдыңыздарбы? Жазып алсаңыздар, андан ары улайбыз. Таблицаны ушундай түрдө коюп, андан ары биз булардын ичин толтуруп, кичирейтип, чоңойтуп кетебиз. Бунун үчүн жирный кылам десеңиздер, выделять этип алып туруп, жирныйды басасыздар. Дагы бул жерге столбец кошом десеңиздер, дагы бир столба керек болуп атат бул жерге десеңиздер, акыркы ячейкага алып келип туруп, мышканын оң клавиатурасын басып туруп, вставить деген басасыздар, дагы вставить столбцы справа дегенди бассаңыздар, дагы бир столбец кошулат. Ал эми бул экөөнүн ортосуна кошушум керек болуп атат десеңиздер, акыркы ячейкага алып келесиздер, дагы вставить дегенди басасыздар. Бул жактагы вставить эмес эжекелер, бул башка вставить. Сиздер ячейканын ичине алып кирип туруп, мышканын оң клавиатурасын баскандан кийин ушундай болуп чыгат. Ушул жерден сиздер тандап туруп, вставить столбцы слева десеңиздер, бул экөөнүн ортосуна столбец пайда болот. Ал эми мунун баарын толтурдум, мындай кылып толтурдум. Анан дагы мага таблица керек да жетпей калды десеңиздер, акыркы ячейкага алып келип туруп эле клавиатуралардын ичиндеги тап дегенди басып койсоңуздар, андан ары улантып кете бересиздер. Тап дегенди басып койсоңуздар. Тап деген бул caps lock'тун өйдө жагындагы клавиатура эжекелер, англисче. Тап же болбосо эки жакты караган, оңду жана солду караган стрелкалары бар клавиатура. Түшүндүңүздөр, Андан ары улантабыз. Вставкага жеткенбиз. Таблицаны ушундай кылып азыр токтотобуз. Ошо менен дагы таблица тууралуу суроолор болсо берсеңиздер болот. Суроолор барбы эжекелер? Таблицаны Бир суроо болсо, угуп жатам. ооба мен жана номерди койгонду символдордо жокпу? Обязательно ошо шрифт анан 3 менен коюшубуз керекпи? Символдордун өзүндө жок, себеби бул жерде клавиатуралар чектелүү болгондуктан шрифт менен 3-тү басып туруп анан номер коюлат. Эгер сиздер азыр бир көрөйүн, англис тилине которгондо автоматтык түрдө коюлат бекен? Жок, англис тилине которулганда да коюлбайт экен. Кыргыз тилине которулганда да коюлбайт экен. Демек, сиздердин языгыңыздар кыргызча же орусча болуш керек. Анан шрифт менен 3-тү басканда чогуу, шрифт менен 3-тү басканда номер деген белги чыгат экен. Анан дагы бир суроом бар. Жанагы документтер, государственный немедеги документтер, үлгүдөгү документтерге New Times дебедиңизби? Шрифтин названиясы, анан ошонун размери да айтып коюңузбу? Канча болуш керек? 14 болуш керек. 14. Хорошо, Кээ рахмат. бир жерлерде болот, темасы же болбосо жанагындай башында турган кара менен белгиленгендер 16 болуп, асты 14 менен кетет да. А негизи в основном 14 менен кетет, жазылат. Эгер таза табелдер аны муну батпай кала турган болсо 12-11 болуп, мындай батышына карата жазыла берет. Допустим, эле турбай. Хорошо, рахмат. Андан ары улантсак, таблицаны бүттүк. Андан ары бул жерде рисунки деген бар. Бул жерде рисункиде сиздер эмне кыласыздар? Бул жерге сиздер сүрөт кое аласыздар. Буга чейин WhatsApp'тан болобу, же болбосо Google'дан болобу көчкөн сүрөттөрүңүздөрдү келиңиздер, сиздер менен биз көрөлү азыр. Google'дан бир сүрөт көчүрүп, ошону биздин Word баракчабызга, Word документибизге коебуз. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Google'га киребиз. Сиздерге мисалы Кыргызстандын желеги керек болот. Ал үчүн сиздер Кыргызстандын желеги деп издейсиздер. Кыргызстандын желеги деп издесеңиздер, ушундай сүрөттөр чыгат, Алардын ичинен сиздер туурараак, коозураак, форматы жакшыраак сүрөттү сохранить картинку как кылып алып туруп, өзүңүздөр негизи загрузки деген жерге эле сактаган жакшы. Бардык көчкөн нерсенин баары загрузкиде турган жакшы дагы. Ушу загрузки деген жерге сактап аласыздар. Сохранить деген бассаңыздар, мынакей автоматтык түрдө көчтү. Баягы Word'го келесиздер дагы.
сиздер вставка деген жерди басып туруп бул жагында рисунки дегенди бассаңыздар, бул жерден баягы Word'догу буга чейин көчүрүп алган Кыргызстандын желеги чыгат. Көрдүңүздөрбү? Загрузки деген басып туруп, бул жерден Кыргызстандын желегин Word'го кое аласыздар. Бул жерден чоңойтуп, кичирейтип, бул бурчуна алып келсеңиздер, стрелканы бурчуна алып келсеңиздер, мынакей ушинтип чоңойтуп, кичирейтип аласыздар. Мунун четтерин кесишим керек, төрт бурчтук кылышым керек десеңиздер, сүрөттү тандап туруп, бул жакта формат деп чыгып калат. Обрезать дегенди басып туруп, му менен кичирейтип, чоңойтуп, кесип, ашыкчаларын кесип, кыркып алсаңыздар болот. Андан ары бул сүрөттүн өзүнүн сүрөттү басканыңыздарда мунун форматы чыгат. Ушу форматы менен сиздер четтерине рамкаларды кое аласыздар, ушундай кылып кооздоп рамкаларды түрдө границаларды кое аласыздар, ушундай кылып. Ошондой эле бул жерден өзүңүздөр эффекттерди кошуп, светтерин өзгөртүп, ушундай кылып даярдап алсаңыздар болот. Андан ары кетсек, вставки, рисунки койгонду үйрөндүк, Бул жакта рисунокто өчүрүп салайын. Андан ары фигура деген жерде сиздер түрдүү фигураларды кое аласыздар. Бул жерде 4 бурчтук, 3 бурчтук, тоголок, стрелкалар, тегерек, айлана, жылдыз, ай, булут, жүрөкчө, ошондой эле барактын размери, түрдүү плюс, минус, x, y бардык бул жерде турган белгилердин бардыгын кое аласыздар. Ал үчүн сиздер тегеректи басып, бирөөнү тандап туруп, мышканын сол клавиатурасын бассаңыздар ушундай болуп чыгат. Анан бурчуна алып келип чоңойтуп, кичирейтип, жалпайтып, ичкертип, узартып кое аласыздар. Фигураны түшүндүк. Фигура мына 4 бурчтук коем десеңиздер алып келесиз. Кайсы жерден башталса ошол жерден баштап туруп, мышканын сол клавиатурасын басып алып туруп, анан солго же оңго тартып, чоңойтуп, кичирейтип кое алабыз. Андан ары вставкадан фигураны үйрөндүк. Калгандар бул значки деген, бул жерде значоктор бар. Биз бирок муну көпчүлүк учурларда буларды колдонбойбуз деле, значокторду. Анан ушундай майда значоктор бар. Буларды колдонсоңуздар болот. Алып келип бирөөсүн тандап туруп коюп алсаңыздар болот. Андан ары трехмерный модели дейт. Бул жерден дагы 3D сыяктуу модельдер чыгат. 3D модельдерди сиздер мына ушул жерден таба аласыздар, эжекелер. Сиздер мисалы биология сабагына берген мугалим болсоңуз, ушул жерден табасыз. Мынакей бул 3D модельдеги сүрөттөр, видеолор көрүңүздөр. Бул жерде адамдын жүрөгү, сөөктүн түзүлүшү, клеткалары, өпкө, жүрөк, кулак, дагы башка тиштин түзүлүшү, сөөктөр, кандын составы бардык сиздерге керектүү нерсенин баары ушул жерден жада калса скелеттерден бери бар экен. Ушул жерден сиздер таба аласыздар биология мугалими болсоңуз. Ал эми тарых мугалими болсоңуз бул жерден чыгат өзү элечи. Животные, динозавр, инструмент, игрушки, наклейки, анатомия, химия деп сиздерге керектүү нерсенин баарын ушул жерден таба аласыздар, эжекелер. Эмненин сүрөтү, эмненин 3D модели керек болуп жатса, ошону алып келип туруп кое аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Кечиресиң Гүлзат, немеден показ экранынан чыгып кеттиң го? Андан чыгып калдымбы? Көрүнбөй калды. Азыр кайра көрүнөйүн. Эми көрүндү. Көрүндүмбү? Ооба, эми экран көрүнү. Мынакей. Сиз буга чейин могул трехмерный модели деген көрүнүп атабы эжекелер сиздерге? Муну вставка деген жерден, вставка дегенди басып туруп, бул жерде значки трехмерный модели деген бассаңыздар, ушундай 3D форматтагы сүрөттөр сиздерге чыгат. Бул жерден мынакей анимированный модели дейт. Бул жерде сиздерге керектүү 3D модельдер.
химиядан сабак берген эжеке болсоңуз мынакей ушундай атомдор, молекулалардын сүрөттөрү чыгат. Биологиядан сабак берген болсоңуз анатомиядан мынакей ушундай жүрөктөр, сөөк, ушундай клеткалардын сүрөттөрү чыгат. Ушундай бөлүп койгон да бул жерден игрушки дейт, промышленность, физик же болбосо кол эмгек мугалими болсоңуз ушундай сүрөттөр, видеолор чыгат. Видеолордон 3D форматтагы сүрөттөр чыгат. Ошондой эле эжеке кимиңиздин микрофонуңуз күйүк болсо өчүрүп коесуздар, бири-бирибизге тоскоолдук кылбайлы. Бул жакта мынакей гүлдөрдүн сүрөт, жаныбарлардын сүрөттөрү ушул жактан таап кое алат экенсиздер эжекелер. Трехмерные модели деген жерде да аябай кызыктуу геологиядан дагы бар экен, мынакей жердин катмары, өзгөчө географ мугалимдер үчүн көрдүңүздөрбү? Жердин катмары, жердин түзүлүшү 3D, бардыгы 3D форматта көрсөтүлгөн. Мынакей мисалы муну коюп алсак, жердин катмарын ставка деген басып туруп коебуздар. Азыр коюлат. Мынакей сиздер алып келип туруп, могул жакта ортосунда мындай, анан эки стрелканы белгиси турбайбы, тегерек болупчу. Ушуну басып, мышканын сол клавиатурасын басып алып туруп, мындай кылып айлантып көрсөтсөңүздөр болот. Көрдүңүздөрбү? Окуучуларга мындай кылып кызыктуу экен эжекелер. Бул Word программасынын ичиндеги эле сиздер билбей жүргөн сырлар. Көрдүңүздөрбү? Жерди кесип алып туруп бизге сонун кылып көрсөтүп берген. Бул геолог, географ мугалимдер үчүн, мекен таануу мугалимдер үчүн аябай кызыктуу болот. Балдар, бүгүн биз ушундай география сабагынан жердин түзүлүшүнүн катмарын өтөбүз деп туруп, ушундай кылып жерди көрсөтүп берсеңиздер болот. Океандар, көрдүңүздөр, материктер бардыгы артынан бери, астынан бери көрүнүп жатат. Бул жерде мисалы Россия, бул жерде Африка, бул жерде бул жайгашкан деп көчүрүп алсаңыздар болот. Келиңиздер дагы бир модельдерди тандайлы. Мына көрүңүздөр, бул жерден даже каягында эмне туруш керек. Ушунун бардыгы көрүнгөн. Дагы бир модель тандайлы, келиңиздер. Мисалы, биология мугалимдер үчүн адамдын жүрөгүн көрсөтүп бериш керек болотса, сиздер муну аласыздар, адамдын жүрөгүн тандайсыздар, ставить дегенди белгилейсиздер. Азыр коюлат. Көрсөтөр, адамдын жүрөгүн согуп жаткандан бери көрүнүп атат. Бул видео экен деди калса. Муну алып келип бул бир жерине коесуздар. Анан чоңойтуп аласыздар. Мындай кылып. Көрүнүп атабы эжеке сиздерге? Көрүнүп жатабы эжекелер? Жооп берип койсоңуздар. Ооба, көрүнүп жатат. Көрүнүп атат. Буга чейин колдончу белеңиздер ушул трехмерный модели дегенде. Кимиңиздер колдонуңуздар? Жок. Кызыктуу бекен, көрүңүздөр, жүрөк согуп жатканы көрүнүп атат. Сиздер ушул жердеги могу ортодо турган ак белги турбайбы? Эки стрелкасы бар. Микрофонду өчүрүп коюңуздар. Ушул эки белгини көрүнүп жатат. Муну баспайсың. Ушул белгини басып туруп айлантсаңыздар, жүрөктүн ичи артынан бери көрүнөт, көрдүңүздөрбү? Кан тамыр. Айлантып койсоңуздар, мынакей бул жерде аорта бар, бул жерде бул бар, тиги бар деп бардыгын, бул вена, бул жактан артерия өтөт деп балдарга көрсөтүп, клапандарынан бери көрүнүп атат. Көрүңүздөр, кандай согуп аткандардан бери. Бул замандын өнүккөнү эжекелер. 3D форматтагы сүрөттөрдү ушул жерден Суроо берсем болобу? Угуп атам? Ушунучу, например, сразу эле Word'тон телевизорго же ушундай бир нерсеге подключать этип көрсөтсө болот да, же сөзсүз? Албетте болот эжеке. Муну деген сиз Word'ду ачасыз дагы, бир эле пустой баракка коюп аласыз. Мына мындай кыласыз, карап туруңуз. Мынакей азыр пустой баракка коюп туруп, астында ашыкчаларды өчүрүп салайын.
Анан экраныңызды чоңойтуп аласыз. Весь экран деп коет. Режим чтения деген бар. Ошону басып аласыз дагы балдарга жанагы шнур бар го. Телевизорго улай турган шнур бар да, ошону ноутбукка улап туруп эле жалгыз бир бетке коюп аласыз. Азыр. Бул жака түшүп, башка жагына кетип калды окшойт азыр. Мисалы, мону жалгыз бетке чоң кылып коюп аласыз дагы, режим чтения дегенде бассаңыз экранга чоң болуп чыгат. Мынакей, бул жерде ылдый жагында көрүнүп жатабы? Размерлери турган жакта, бул жерде режим чтенияны бассаңыз экранга чыгат чоң болуп. Ушуну сиз балдарга көрсөтө бересиз. Ылдый жылдырып, өйдө жылдырып. Бул абдан балдарга кызыктуу болот да, себеби мындай гана сүрөттү көрсөтүп койгондон көрө видео түрүндө анын үстүндө 3D форматта айланып тегерентип көрсөткөн балдар үчүн абдан кызыктуу. Келиңиздер, андан ары улантабыз вставкага биз трехмерный моделдин ичинен. Демек, бул жерден эмне кылсак болот экен? Биз бул жерден 3D модельдеги сүрөттөрдү таап балдарга көрсөтсөк болот экен, Андан ары улантабыз диаграмма. Диаграмма бул сиздер түзүп аткан бизден диагностикалары, бизден немелер чыгат го, анализдер, ошолордун баардыгын ушу диаграмманын жардамы менен сиздер жасай аласыздар. Бул жерде кайсыл жакка эмнени жазыш керек болсо, ошону белгилеп туруп жасай бересиздер. Азыр диаграмма коюлат. Бизге Word дегенде бул жөн гана текст деп ойлошубуз мүмкүн. Жок. Word'дун ичинде көптөгөн биз билбеген сырлар бар. Мынакей, жүрөктү алып салабыз. Бул диаграммага сиздер каягына эмнелерди жазасыздар ушу жерден. Мисалы, бул жерде 35, 32, 12 деген цифралардын ордуна башка сандар керек болсо, ошолорду жазып аласыздар. Числолордун ордуна, мисалы, фамилиялар жазылыш керек болсо, ошолорду бул жактан оңдоп, жазап түзөп өзүңүздөр диаграмма түзүп аласыздар. Мынакей, ал кайсы жакта экен? Вставка деген жерде диаграмма дегенди белгилеп туруп түзөсүздөр. Андан ары улантабыз эжекелер. Вставканын ичинен ушуларды койгонду үйрөндүк. Ссылки деген жерди бассаңыздар, сиздер кандайдыр бир ссылканы коем десеңиздер, бул жерге алып келип, баягы бир WhatsApp'тын ссылкасы болуп калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир электрондук почтанын ссылкасы болуп калышы мүмкүн. Ушул жерге ссылканы коюп, окейди басып туруп, анан ушул жерде ушундай көк болуп коюлат. Ссылка албетте көк болуп коюлат. Кийин ошону бассаңыздар, ал ссылка ачылат. Ссылка деген кыргызчасы шилтеме, кандайдыр бир интернет сайттарга болобу, кайсы бир интернет булактарына шилтеме ссылка деп аталат. Андан ары символ деген жерде бизге керектүү символдорду таба аласыздар. Другие символы деген жерден ошол жактан дагы көптөгөн, мисалы, арабча тамгалар болобу, башка тилден бизде жок, биздин клавиатураларыбызда жок нерсенин баарын ушул символу деген нерсе бөлүмдөн таба аласыздар. Мынакей ы дегендерди бияктан эмес, азыр мен сиздерге аны да үйрөтөм. Кыргыз тилинде ың тамгасын кантип жазыш керек аны да айтып берем. Андан ары кеттик. Конструктор деген жерде бул жактан бул жанагындай эле биздин берип жаткан текстибиздин стилдерин өзгөртөт. Бул жерден шрифттердин өңүн, түсүн бул жактан эффект берет. Бул конструктор деген бөлүм. Андан ары макет деген бөлүмдөн поля дегенди сиздер жана биринчи айтып кеткем, четтери ичке болсун десеңиздер, мына четинде границалары бар го, могул жактачы. Ушуларды ушул поля деген бөлүмдөн чоңойтуп, ичкертип, кичирейтип аласыздар. Андан ары ориентация деген жерден сиздер альбомный мол турган өзү тигинен формат
книжный, ал эми альбомный дегенди бассаңыздар жалпагынан болуп калат жекелер. Демек макет деген бөлүмдүн ичинен ориентацияны басып, книжный анан альбомный кылып өзгөртө алат экенбиз. Книжный бул тегинен, альбомный бул туурасынан. Андан ары размер, бул ушу сиздер жасап жаткан документтин размери. Көпчүлүгүбүз A4 форматында жасайбыз, A4-тү белгилеп алып, ошо менен иштеше берсек болот. Ал эми бул жерде турган колонки деген нерсе, бул бир эле бетте 2-3 колонка болушу мүмкүн. Мисалы 2 колонки, 1 колонки деген сыяктуу. Бул көбүнчө тест жазганда, тест бир баракка 2 колонка кылып тест жаздырабыз го. Ошондо колдонулат жекелер. Мынакей. Ушул эле текст мисалы копировать кылып алып, 2 колонкага сактасаңыздар болот. Мынакей. Демек, колонка деген ортосунда кандайдыр биз көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок бөлүнүп турат да. 3 колонка кылып алсаңыздар болот, 4 колонка кылып алсаңыздар болот, мисалы. Биздин көзүбүзгө такыр көрүнбөйт, бирок ортолору бөлүнүп турат. Тексттер да бири-бирине жабышпайт. Бул демек колонки деген сөз. Ушул, мынакей, көрдүңүздөрбү? Андан ары колонкиден кийин биз кайка жеткенбиз, макетке жеткенбиз. Андан ары номерострок дейт. Сиздер ар бир бетке номер коем десеңиздер, строк дебедимби? Номерострок деген ар бир строкага номер коем десеңиздер, ушуну жазып коесуздар. На каждой странице, на каждой в каждом разделе өзүңүздөр тандап коюп алсаңыздар болот. Андан ары отступ интервал дегенде башында көрсөтүп кеткем, кайра эле бул жакта ошолор көрсөтүлгөн экен. Ссылки деген жер биз муну көп деле колдонбойбуз. Рассылки деген деле ошондой. Бул жерде айта кетчү нерсе бул жакта деле колдонбойт экенбиз. Язык деген жерден сиздер языгын перевод кылып алсаңыздар болот. Бирок бул жак кыргыз тили менен азыр жакшы бул программанын немеси иштеше элек. Англис тилден орус тилине, орус тилинен англис тилине котором десеңиздер, ошо переводду иштетсеңиздер болот. Андан ары кичине зрениясынан бир аз проблема көйгөйү бар инсандар үчүн бул жерде прочесть вслух деген бар. Сиздер бир нерсени тандап алып, ошону прочесть вслух кылсаңыздар, бул жакта азыр недоступно деп турат. Бул негизи прочесть вслух деген сүйлөп берет да, бирок буга сөзсүз интернеттин жардамы менен. Андан ары видке кирсеңиздер, сиздерде ушундай биздин барагыбыздын види кандай болуш керек, линейка деген басып койсоңуздар, бул жерде көрүңүздөрбү, өйдө жылдырып, ылдый жылдырып, астыга, алдыга, оңго, солго жылдырган белгилер бар. Бул линейка деген белгиден таба аласыздар. Ошондой эле колон титулу деген да бар. Көпчүлүгүңүздөр мындай болуп чыгып калат го. Колон титул, верхний колон титул деп жанагы кайка кирип кеттим деп коркпоңуздар. Бул жөн гана жанагы китептерден, ар бир китептерден, журналдардан көрө алабыз. Бул жер өйдө жак менен ылдый жактын ортосунда аралык, кандайдыр бир барактын четинде аралык калыш керек. До конца бул жакка чейин жазып салган болбойт, ошон үчүн верхний жана нижний колон титулдар болот. Бул жакка кирип кетсеңиздер, эч кандай камсанабаңыздар. Бул сызыктын ылдый жагына эле кирип туруп, 2 жолу клавиатура мышканы басып койсоңуздар, жок болуп кетет. Бул нижний колон титул, верхний колон титул деген ошол астыңкы жана үстүңкү границаларын аныктап туруш керек. Ушундай болуп кала турган болсоңуздар, клавиатуранын сол клавишасын 2 жолу басып койсоңуздар чыгып кетет. Бул эч кандай коркунучу жок. Андан ары линейканы бастык, сетка деген бар. Бул математик мугалимдер үчүн же кандайдыр бир башка мугалимдер үчүн керек болуп калышы мүмкүн. Ортолорунун аралыктарын даана аралыктарын аныктап алыш үчүн сетка колдонулат. Так колдонбой деле койсо болот. Андан ары масштаб деген бул биздин азыркы көрүп жатканыбыздын размерин, масштабын ушу масштаб аркылуу өзгөртүп, кичирейтип аласыздар. Мисалы, сиздерге могул тамгалар окулбайт, мен чоңураак эле шрифт кылам десеңиздер, ушу масштаб аркылуу чоңойтуп, кичирейтип аласыздар. Мынакей масштаб чоңойтуп, кичирейтип, канча процентте көрүнүшкө 75% болсо кичирейет, 100% болсо ортодо. Ал эми мындан да чоңураак кылам десеңиздер, бул ылдый жактагы масштаб деген жерден ушинтип чоңойтуп, кичирейтип көрсөңүздөр болот. Андан ары бүттү окшойт. Келиңиздер, справка деген бул деги эле биздин
жасап жаткан документибиз тууралуу же болбосо Word программасы тууралуу сурап билүү бөлүмү справка деп аталат. Болду, жалпысынан биз Word программасын туура обзор кылып бүттүк. Сиздерге азыр үйгө тапшырма берем, андан ары улантабыз эжекелер. Кийинки саатыбызда биз Excel программасына арнайбыз. Word программасы боюнча суроолоруңуздар барбы эжекелер? Word программасы боюнча суроолоруңуздар барбы? Кимде кандай маселелер болуп келген буга чейин? Кандай маселелер болуп келсе, сурап айтып билип алсаңыздар, жакшы. Word боюнча иштеп атканда кандай суроолоруңуздар бар? Эч нерсе көрүнгөн жок, эчтеке эмне кылабыз? Азыр Excel иштеп атабыз го. Эми көрүндү. Буга чейин Кайра эле ушинтип көрүнүп туруп меники жок болуп кетти. Word'то түшүндүрүп жаткан эч нерсеси көрүнгөн жокпу эжекелер? Көрүндү. Мага көрүнгөн жок. Ким эжеке? Көрүндү. Мен Кайсы сизге эже көрүнгөн жок деди? жөнөттүмбү? Диана. Диана эжеке. Чоккада көрүнбөйт. Жок, Чоккада көрүнбөйт. Или болсо телефон болгон үчүн көрүнбөй калат. Көрүнөт эжеке. Мен өзүм да телефонум менен кошуп алып, мен бир сыйра эме кылып чыкканмын. Эмне? Текшерипчи, башка мугалимдерге да көрүнөт бекен, көрүнбөйт бекен деп текшерип буга чейин даярдангам, жакшы эле. Балким сиз туура эмес жагын басып алгандырсыз. Скриншот жөнөттүм го, ошондой эле болуп турат. Азыр мисалы бир көрүндүңүз да, мондой болуп кайра эле жок болуп жана эмеңиз туруп калып атат да, профилиңиз. Үнүңүз угулуп атат бирок. Башка Гүлназ, меники көрүнүп атат, но Wi-Fi точка доступкага вообще подключение болбой атат. Меники. Азыр профиль туруп калды кайра эле. Демек сиздин телефонуңузда разрешить дегенди баспай койсоңуз керек. Ошо разрешенияларын тууралап карап алыңыз. Себеби бардык мугалимдерге көрүнөт дагы, сизге көрүнбөй жатса, демек көйгөй сиздин телефонуңузда болуп жатат эжеке. Капа болбоңуз. Эмнеге ортодон көрүнүп тургандан жок болуп кетип атат? Ортодон бир көрүнүп кайра жок болуп кетип атат го. Билбейм анда эжеке, сиздин телефонуңуздун интернетинен ката болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир нерседен ката болушу мүмкүн. Мен өзүмдүн да телефонум менен кирип карап жатам. Көрүнүп жатат бардыгы туура эле. Болгон жерин баарын эме басып алат. Мына эми азыр көрүндү, жок болуп кетет кайра. Так. Азыр мен ушул сабакты сактап коеюн, андан ары Подпалывайте, пожалуйста. суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер эжекелер. Тартынбай. Буга чейин Word'тон сиздер мисалы 3D форматтагы сүрөттөрдү колдончу белеңиздер, сүрөт койгонду билчү белеңиздер, же кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо айтыңыздар.